لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Жалпы адамдарға жана талиб илимдерге сират сабагынан бир китепти окуу менен сабак баштаганбыз. Бул китеп барыңыздарга белгилүү болгондой эле Мубарак Фури рахимахулланын китеби болуп саналат. Бул китепти жазган киши өзү ким? Мына ушул автор рахимахулла тууралуу айтсак, биз окуй турган китеп ошол Сафир Рахман Ал-Мубарак Фури рахимахулланын Рахиқул Махтум китебинин кыскартылганы Равдатул Анвар фи Сиратын Набил Мухтар деген китеби. Сафир Рахман деп бул киши атагы чыккан. Атасынын аты Абдулла болот. Сафир Рахман Ал-Мубарак Фури деп да айтышат. Эми ата теги тууралуу кыскача айта турган болсок, Сафир Рахман ибн Абдулла ибн Мухаммад. Бул кыскартылганы. Китептин автору Сафир Рахман деп айтылат. Мубарак Фури 1943 жылы төрөлгөн, Индияда төрөлгөн. Индиядагы ошол Ахлу Сунна вал Жамаанын эң атагы чыккан, эң илимдүү алымдарынын бири болуп саналат. Ошол Индияда Мубарак Фури деген жерде дүйнөгө келген. Ошол жердин атагы менен атагы чыгып, ошол жердин аты менен ошол аты аталып калган. Бул кишинин өтө көп китептери бар. Ошол китептеринен ошол хадис китептери жана ошондой эле сират, тарых илимдерине байланыштуу китептерди жазган. 2006 жылы бул киши аламдан өткөн. Ошол Индияда 1943 жылы төрөлгөн экен жана 2006 жылы аламдан өткөн экен. Бул кишинин Рахиқул Махтум деген китеби баарыбызга белгилүү, башка тилдерге дагы которулган, айрыкча орус тилинде ошол Рахиқул Махтум китеби жизнеописание пророка деп кеңири тараган. Мына ошол китептин кыскартылганы, бул эки китептен алымдар мактаган китептердин бири болуп саналат. Анткени ошол сира боюнча мелдеш болгон кезде ошол Рахиқул Махтум китеби, ошол кишинин китеби, Сафир Рахман рахимахулланын китеби биринчи орунду алган. Анткени бул китеп ар кандай сахих эмес риваяттардан таза болгондугу үчүн, алыс болгондугу үчүн мына ушундай биринчи орунду алган. Жана ошондой эле мына ушул биз окуй турган Равдатул Анвар китеби дагы ошол Рахиқул Махтум китебинин кыскартылганы болгондугу үчүн бул китеп дагы ошол ар кандай сахих эмес заиф риваяттардан таза жана алыс болгон китептердин бири болуп саналат. Эми биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянына өткөн саакта киришүүсүн өткөнбүз. Эми бүгүн мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын андан ары окуп таанышып бара беребиз. Эми мына ушул китепти окууга киришсек, анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалын, өмүр баянын окуп үйрөнүү бул албетте ар бир мусулман ошол кабырга киргенден кийинки сурала турган ошол 3 сурактын бири болуп саналат. Ар бир инсан кабырга кирген кезде 3 нерседен суралат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисине көрө, биринчиси Аллах Таала тууралуу, Раббиси тууралуу суралат бенде, жана экинчиси дини тууралуу, жана үчүнчүсү
ошол пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам тууралуу суралат экен. Мына ошондуктан биз эртең кабырга кирген кезде мына ушул суракка даяр болуубуз үчүн, анткени мына ушул сурак, мына ушул маселе тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу эртең баарыбыз суралабыз, балдарыбыз суралат, аялдарыбыз суралат, ошол аялыбыз суралат, балдарыбыз суралат, үй бүлөбүз суралат, жакын туугандарыбыз суралат, жалпы адам баласы ошол кабырга киргенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кийин жашаган адамдардын баарысы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу суралат экен. Мына ушул суракка даяр болуу үчүн жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жакындан таанып, ислам динин туура түшүнүп, амал кылуу үчүн биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалын окуп үйрөнүүбүз керек экен. Эми китепти окууга киришебиз. Китептин ошол аты, ошол ысмы Равдатул Анвар фи сирати набийил Мухтар саллаллаху алейхи вассалам мына ушундай аталат. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын асыл негизи, ошол теги жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбар болгонго чейинки абалы, жаштыгы, ошол жаш кези тууралуу айтып өтөбүз. Биринчиси ан-насабу шариф, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ата тегинин кадыр бартуулугу жана насабынын ата тегинин шарапаттуулугу. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таала жараткан махлуктардын, жаратылгандардын эң урматтуусу, эң төрөсү жана жиберген элчилеринин, пайгамбарларынын эң абзели жана акыркы пайгамбар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан кийин эч бир пайгамбар келбейт. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атасы Абдулла, Мухаммад ибн Абдилла ибн Абдил Мутталиб ибн Хашим ибн Абди Маннаф ибн Кусай ибн Килаб ибн Мурра ибн Кааб ибн Лувай ибн Галиб ибн Фихр ибн Малик ибн Надир ибн Кинана ибн Хузайма ибн Мудрика ибн Ильяс ибн Мудар ибн Низар ибн Маат ибн Аднан деп айтылат. Эми бизге негизги биле турган мына ушул орунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атасы Абдулла экен. Абдулланын атасы, чоң атасы Абдул Мутталиб экен. Абдул Мутталибдин атасы Хашим экен. Хашимдин атасы Абди Маннаф экен. Абди Маннафтын атасы не? Кусай экен. Кусайдын атасы Килаб экен. Эми ушинтип Аднанга чейин барат. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ата теги тууралуу айта турган болсок, эми мына кээ-бир хадистер дагы келген бул тууралуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир сахих хадисинде айтат: "Инналлах астафа Кинана ибн Валади Исмаил, вастафа Курайш мин Кинана, вастафа Бани Хашим мин Курайш, вастафани мин Бани Хашим" дейт. Чындыгында Аллах Таала Исмаилдин балдарынан Кинананы тандап алды дейт. Кинанадан Курайшты тандап алды. Курайштен болсо Бани Хашимди, Хашим уулдарынан болсо Бани Хашимден болсо мени тандап алды дейт. Имам Муслимде келген хадис. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ата тегини алымдар үчкө бөлүшөт. Биринчи бөлүгү бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Аднанга чейин. Абдулладан баштап Аднанга чейин. Аднан албетте Исмаилдин балдарынан болуп саналат. Андан кийинки экинчиси Аднандан баштап ошол Ибрахим алейхиссаламга чейин же Исмаил алейхиссаламга чейин. Жана үчүнчүсү Ибрахимден баштап Адам алейхиссаламга чейин. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ата теги ошол Абдулладан баштап Аднанга чейин бул сахих. Алымдар барысы иттифак кылган бир пикирге келишкен. Ибн Кайым рахимахулла айтат: мына ушул Аднанга чейинки ата тегинин тууралыгы, аныктыгы барлык тарыхчылар келишкен дейт. Бир ооздан иттифак кылышкан, бир пикирге келишкен. Бул ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошол Абдулла атасынан тартып Аднанга чейинкиде алымдар ортосунда эч бир талаш тартыш жок дейт. Аднандан жогорусунда талаш тартыш бар. Ошол Исмаилге чейин ар кандай аттар аталып кеткен, ахли китептерден кирип кеткен. Мына ошол ар кандай риваяттар келип 30га жакын пикир болуп кеткен да. Мына ошолдуктан Аднандан Исмаилга чейин сахих эмес. Ошол риваяттар сахих эмес. Аднан Исмаилдин балдарынын укум тукумунан экендигинде алымдар ортосунда эч бир талаш тартыш жок. Эми Аднан Исмаил алейхиссаламдын зурриятынан болуп саналат. Эми буну айттык. Эми апасы
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламның апасы бұл Амина бинти Вахб ибн Абдиманаф ибн Зухра ибн Килаб. Ошо Вахб ибн Абдиманаф. Вахбтың қызы Амина. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Эми Килаб. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдың 5-ші атасында, ата тарауынан 5-ші атасында Амина менен ошо Аминаның ата теги биригет. Ошо Аминаның ата тегинин менен Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламның ата теги ошол Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдың ошол 5-ші атасында барып биригет. Ошо Килабта барып биригет. Аминаның атасы менен, атасының ата теги менен Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламның ата теги ошо 5-ші атасында ошо Килабта барып биригет. Ошондуктан Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламның атасы менен энесинин ата теги, ошол апасынын ата теги Килабта биригип атат, ошондуктан бир жерден келип чыгат. Ошол Килабтын өзүнүн ысмы Хаким. Аны Уруа деп да айтылган. Бирок эмне үчүн Килаб деп аталып калды? Бул 5-ші атасы Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын апасынын ата теги менен атасынын ата теги бирге турган 5-ші атасы эмне үчүн Килаб деп аталган деп айтылса, бул киши ошол иттерди ошол иттер менен Килаб деп иттердин көпчүлүгүн айтылат. Килаб деп Калбун деген ит, Килабун деген ошол иттер менен аңчылык кылгандыгы себебинен. Эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын зуррияты ошол Абдулладан барып Аднанга чейин эң сахих риваяттарга көрө туура анык экен. Алымдар ортосунда эч бир талаш тартыш жок экен. Аднанга чейин. Аднан болсо Исмаилдин зурриятынан болот экен. Эми апасы болсо Амин экен. Вахбтың кызы Амин экен. Атасынын аты ким экен? Абдулла. Ал эми апасынын аты эмне? Амин экен. Эң негизги билип ала турган ошол билип ала турган сира илиминде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ата теги боюнча билип ала турган орундар мына ушул эң негизгилер мына ушулар. Эми кабилатуху саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эми уруусу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол эң бир кадыр барктуу ошол арабтардын урууларынын ичинен Курайш уруусунан болгон. Эң көздө тутулган эң кадыр барктуу уруу ошол Курайш уруусунан болгон. Анткени бул Курайш уруусу ошол арабтардын арасында эң кадыр барктуу, мартабасы бийик, даражалуу уруулардын бири болуп саналган. Эмне үчүн Курайш уруусу деп аталып калган? Бул дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ата тектеринен ошол аталардын бир лакабы болот. Тарых алымдар айтат, ошол Фихр ибн Маликтин лакабы дешет. Курайш деген. Же Надыр ибн Кинананын лакабы дешет. Бул дагы ошол Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ата тегине байланышкан, ошол Курайш уруусунун Курайш деп сөзүнүн мына ушул аталуусундагы лакабы ата тегинен алынган экен. Мындайча айтканда, ата тегинин ошол Фихр ибн Маликтин же Надыр ибн Кинананын лакабы болуп саналат экен. Мына ушул жогоруда айтылган Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ата тегинин кишилери, ошол айтылган кишилердин баарысы өзүнүн заманында өтө кадыр барктуу кишилер болгон. Өтө кадыр барктуу заманынын, ошол замандын алдыңкы орундагы кишилер болгон. Алардын арасынан Кусайын өзгөчө бир айырмаланып турган, бул кишинин өзүнүн аты Зайд болгон. Бул киши бир нече өзүнүн өзгөчө бир сыпаттары менен айырмаланып турган киши болгон. Бул киши биринчи болуп Кабаны башкарган, Курайш уруусунан ошол Кабаны биринчи болуп башкарган киши болгон. Жана ошондой эле ошол Кабанын пардасы, ошол Кабадагы кызматтын баарысы ушул кишиге таандык болгон. Мына ушул кишинин колунда Кабанын ачкычы, күлүчү дейбизби, ачкычы ушул кишинин колунда болгон. Качан кааласа Кабаны ачкан, качан кааласа Кабаны жаап койгон. Жана бул киши биринчи болуп ошол Курайш уруусуну Меккенин ичине алып кирген, Кабанын айланасында алып келип жайгаштырган киши болгон. Жана ошондой эле буга чейин, бул кишиге чейин Курайш уруусу ошол Макканын айланасында ар кайсы чачыранды абалда, таркак абалда башка араб уруулары менен жашашкан. Мына ошол киши биринчи болуп ошол Курайш уруусуну Макканын ичине алып кирип жайгаштырып жашаткан. Буга чейин бул киши
Бул кишиге чейин, Кусай ибн Килабке чейин Курайш урусу Макканын ар кайсы тараптарында, ар кайсы өрөмдөрүндө чачыранда балда жашап келишкен. Жана ошондой эле бул киши Рифада менен Сикаяны дагы негиздеген киши болгон, түптөгөн киши болгон. Эми Сикая деген эмне? Ошол жахилият заманында дагы, жахилият доорунда дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чейин арабтар ажылык кылган, ажылык ибадаты болгон. Ошол Сикая деген нерсени бул киши түптөгөн. Бул киши ошол Сикая дегени ошол курмадан же балдан же мейизден ошол кандай десек компот даярдаган, мындайча айтканда сок даярдаган. Ошол терилерге ошол курмадан жана балдан жана ошол мейизди сыгып алуу менен ошону бир сок даярдап, ошол бир шербет даярдап, аны бир териден болгон идиштерге салып, анан бир хауыздарга сууну толтуруп ошол жерге таштап койгон ажыларды суугаруу үчүн. Эми Рифада дегени бул тамак айтылат. Ошол ажылык мезгилинде ажыларга тамак даярдап берген экен. Жана Кусай ошол Кабанын түндүк тарабына бир үй курат. Муну Дарун Надва деп коюшат. Ошол мындайча айтканда кеңешме үйү курушат. Мындайча айтканда бир офис курушат. Мына ошол үйдө ошол коомдогу иш аракеттер талкууланган, коомдогу иш аракеттердин борбору болгон. Курайш ошол жерде жалпы иштерини, жалпы коомдук иштерини ошол жерде чечип келишкен, ошол жерде кеңешип келишкен. Жана ошол жерде бир нике боло турган болсо, бирөө үйлөнө турган болсо, никелене турган болсо дагы ошол жерде никеленген. Ошол бир иш бүтө турган болсо дагы ошол жерде ишке ашкан. Ошол жерде байрак, мындайча айтканда желек, согуш байрагы дагы кимге берилери, ким ошол аскерге жетекчилик кылары, ошол согуш болуп кала турган болсо, кимдин колуна ошол желек тиери дагы ошол жерде чечилген. Мына ошол Кусай эң акылдуу киши болгон, жана бул кишинин сөзү өтө өтүмдүү болгон. Сөзү өткөн, ар бир адамга сөзү өткөн, ар бир маселени чечкен, сөзү өтүмдүү киши болгон. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын усрасы, мындайча айтканда үй бүлөсү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол Курайш урусунун ошол Хашимилер үй бүлөсүнө таандык болгон. Хашимилерден болгон. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын экинчи чоң атасына таандык. Абдул Мутталибдин жана жогоруда айтпадыкпы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атасы Абдулла, Абдулланын атасы Абдул Мутталиб, Абдул Мутталибдин атасы ким? Хашим болгон. Ушул Хашим Кусайдан ошол Сикаяны жана Рифаданы, жана ажыларга шербет даярдап берүүнү, жана тамак даярдап берүүнү Кусайдан мурас кылып алып алган. Кийин муну ошол Сикая менен Рифаданы мунун иниси Муталлиб, Хашимдин иниси Муталлиб мурас кылып алган. Кийин мына ошол Хашимдин балдары ислам келгенге чейин мына ушундай улана берген. Кийин мына ошол азыркыга чейин бар. Мына ушул ислам келген кезде дагы мына ушулардын балдары мына ушул нерсени аткарган. Ажыларды мына ушул Сикая менен Рифада менен камсыздаган. Мына ушул нерсени дагы ислам тастыктап ырастап койгон. Эми Хашим тууралуу айта турган болсок, Хашим өзүнүн заманындагы эң кадыр-бартуу кишилердин бири болгон. Бул киши ошол нанды майдалап, ошол талкан кылып, аны этке аралаштырып, ошол сорпо деп коебузбу? Ошол фаяжалу фаридан, ошол убактагы фарид деген тамакты жасаган экен. Бул киши өтө берешен киши болгон. Анан ошол бул ана Хашим деген ошол лакап менен аталып калган. Өзүнүн аты Амр экен. Бул киши эки саякатты дагы түптөгөн негиздеген киши. Анткени Курайш кыш мезгилинде Йеменге саякат кылган, ал эми жай мезгилинде болсо Шамга саякат кылган. Мындайча айтканда, керуен чыгарганда булар саякаттап ошол кыш мезгилинде саякаттап Йеменге барса, ал эми жай мезгилинде болсо саякаттап Шамга барышкан экен. Жана ошондой эле Меккенин саййиди төрөсү деп дагы бул киши атагы чыккан экен. Жана бул кишиге байланыштуу болгон окуялардан бирөөсүн айта турган болсок, бул киши Хашим ошол
сода иши менен Шамга барат. Ошол жолдо кете жатып бул ошол Мадинадан өткөн. Мадинанын мурдагы аты, мурдагы ысмы Ясриб деп аталган. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны Ясрибди ушу Мадина деп өзгөртүп койгон. Ошол Мадинада бул Салма бинти Амр мин Бани Ади ибн Наджар. Ошол Ади ибн Наджар уулдарынан Амрдын кызы Салмага үйлөнгөн Мадинада. Анан ошол жерде бир нече убакыт туруп калган. Андан кийин анан бул кайра Шамга кете берген. Анан Салма боюнда болуп калган бул Хашимден. Анан ошол киши барып, ошол Шам жергелеринен Палестинада Газза деген жерде алымдан өткөн. Анан Салма бул кишиден бир уул бала төрөгөн. Ошол Хашимдин баласы Салма, Хашимдин баласы ошол болгон, ошол Салма боюнда болот го. Ошол Салма ошол Хашимден уул төрөгөн. Ошол Шайба, аны Шайба деп атаган. Анткени бул киши төрөлгөн кезде, Шайба төрөлгөн кезде ошол Шайба дегени ошол башында акчачы болгондугу үчүн Шайба деп аталып калган. Бизде деле кээде жанагы бетинде кызылы менен төрөлүп калса, Анарбек деп коюшат, же Анарбай деп коюшат. Же мындай калы менен төрөлүп калса, же ошол кызылы менен төрөлүп калса, ошого байланыштырып аттарды көп кое берген да. Ошол жахилият заманында дагы ошол аты ошол чачында актыгы болгондугу үчүн Шайба деп атап коюшкан экен. Ошол башында актыгы болгондугу үчүн. Андан бул киши ошол Шайба ошол өзүнүн таекелеринин колунда Мадинада чоңойот. Анан мунун амекелери билбейт. Анан качан 7 жашка, 8 жашка чыгып калган кезде анан жанагы Хашимдин инеси Мутталиб билип калат. Ошол агасынын, ошол Салмага үйлөнгөн агасынын бир баласы Мадинада чоңоюп жаткандыгын билип калат дагы. Анан келип, ошол Маккадан келип, анан ошол көрүп, анан уруксат сурайт алып кеткенге. Башында уруксат бербейт Салма алып кеткенге, бирок бул ошол кетиш керек, барыш керек Маккага барыбыр. Мунун ошол түшүндүрөт да. Мунун атасы ушундай коомдун сайиди болгон, төрөсү болгон деп. Өзү Хашим өлгөндө ошол Мутталиб өзүнүн иниси өзү башкаруучулукту колго алган болчу. Маккада башкаруучулукту, Курайшты башкарып турган болчу. Кийин муну алып, Мадинадан алып, бул киши ошол Маккага кирип барат. Анан Шайбаны алып Маккага кирип барат да Мутталиб. Анан төөгө минип, анан сапардан чарчап чаң, ошол үстү башы чаң болуп Меккеге кирип барган кезде адамдар көрүп, бул Мутталиб бул сенин кулуң окшойт деп, анан жок бул кулум эмес, бул агамдын баласы деп айтканына карабастан адамдар Абдул Мутталиб деп атап коюшат да. Ошентип Абдул Мутталиб деп аталып калат. Мына ушул Мутталибдин кулу деп аталып калат. Мына ошондуктан мына ушу менен бул киши Шайба Абдул Мутталиб деп аталып калат. Кийин Абдул Мутталиб чоңойот. Анан бул өтө келишкен киши, жана өтө сулуу, өтө келишкен, өтө кадыр барктуу киши болуп жетилет. Анан ошол замандагы ата бабасы жетпеген шарапатка, кадыр баркка жетет бул киши. Жана ошол Маккадагы керуен чыгып турганда Маккага, Шамга, Йеменге ошол соодагерчилик менен керуен чыгып турган ошол керуендин сайиди, мындайча айтканда жетекчиси, мындайча айтканда ээси болуп саналат. Жана бул киши дагы өтө бир берешен киши болгон экен, Файяд деп аталган экен. Анткени бул киши Файяд дегени ушундай колу ачык, берешен киши болгондуктан Файяд деп дагы атап коюшкан экен. Бул кишинин дасторкону дайым ачык болуп, бул кишинин дасторконунан дайыма кедей кембагалдар тамактанып кала берсе, жырткыч айвандар дагы, жырткыч куштар дагы, ошол баарысы айванаттарга чейин, куштарга чейин тамактанып турган экен. Жана бул кишинин ошол түздүктөрдөгү, ошол өрөндөрдөгү элдердин тамактандыруучусу деп аталган экен. Жана тоолордун башындагы, бийик тоолордун башындагы, ошол тоолордун башындагы жырткыч куштардын, жырткыч айванаттардын, жана айвандардын, жана куштардын тамактандыруучусу да деп аталган экен да. Ушундай берешен, колу ачык киши болгон экен. Жана бул киши ошол Замзам кудугуну ачууга киришет. Анткени бул киши түш көрөт. Түшүндө ошол буга, ошол Замзам кудугуну ачуу боюнча
табуу боюнча буйрук берилет. Ошол Замзам кудугу кайсыл жерде экендиги анык айтылынып, көрсөтүлүп, сыпатталып берилет. Замзам кудугу биз кыска айтып кетип жатабыз. Замзам кудугуну ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ата тектеринен о бир аталары ошол Исмаил алейхиссаламдан кийин ошол Журхум дегендер, ошол Исмаилга чейинки же Аллаху алам, ошол Журхум деген уруу Меккени бир топ убакыт ошол башкарып калат да. Ошондо Замзам кудугуну пайдаланып Меккени ошол пайдаланып жашап келишкенде бир убакыттан Журхум урууларыны ошол Меккеден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аталары, ошол мурдагы аталары ошол кууп чыгышат да, айдап чыгышат. Аябай эле булар Меккени ошол урматына койбой калган, урматын өз ордуна койбой калгандыгы үчүн ошол Журхумдарды ошол Маккадан кууп чыгышканда булар ошол аябай өкүнүшүп, капа болушуп, ошол Замзам кудугуна ар кандай нерселерин ташташып, ошол кудукту, ошол Замзамды жаап кетишет да. Анан ошонун орду Абдул Мутталибке эмне көрсөтүлөт. Ошонун орду Абдул Мутталибке ошол түшүндө көрсөтүлөт. Мына ушинтип бул киши ошол Замзам кудугуну каза баштайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атасынын атасы болот Абдул Мутталиб. Ошону унутпаңыздар. Атасынын атасы болуп саналат, чоң атасы болуп саналат. Эми Абдулла ошол Абдул Мутталибдин 10 баласынын бирөөсү болуп саналат. Бул киши ошол эң балдарынын эң сүйүктүүсү, эң жакшысы жана ошондой Забих деп аталган. Пайгамбарыбыздын атасы, союлуучу деп аталган. Анткени Абдул Мутталиб ошол Замзам кудугуну казып жаткан кезде ошол жерден ар кандай Журхум уруусу таштап кеткен алтындар жана ошондой эле ар кандай сооттор чыгат. Ошону Курайш тартып алат. Ошондо Абдул Мутталиб касам ичет, ант ичет. Эгер мага Аллах Таала 10 бала бере турган болсо, ошол балагатка жетип, ошол мага жардам бере турган убакыт болгондо, мени коргой ала турган убакыт болгондо ошол балдарым, мен ошол балдардын бирөөсүнө ошол курбандык кылам дейт. Анан Аллах Таала бул кишиге 10 бала берет. 10 баланын бирөөсү ошол эң кичинеси, кенжеси ошол Абдулла болобу, ошол Абдулла болот. Анан балдарынын арасынан ошол кура таштайт. Чек таштайт. Мындай кура деп коебу? Чек таштайбы? Чек таштоо деп коет бизде. Ошо аныктоо үчүн кимисине ошол курбандык чалуу үчүн, балдарынын кимисине ошол курбандык чалуу үчүн ошол чек таштайт да. Чек таштаганда ошол Абдуллага чыга берет. Ар бир 10 чек таштаган сайын ошол 10 Абдуллага чыга бергенде акыры 100 төбөгө чейин жетет да. 100 төбөгө чейин жетип, анан муну Абдулланы ошол курбандык чаламын дегенде Курайш уруксат бербей коет. Анан мунун ошол чечимин таап, ар бир кура таштап, 10 кура таштай бергиле, 10 таштаганда ошол Куранын ар бир эме курада, чекте ошо Абдулланын исми чыга берет да. Ошентип 100 төбөгө чейин жетип, ошол 100 төбөнү Абдулланы курбандык кылбай акыры ошол 100 төбөнү курбандык чалат. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ибнул Забихайн деп, мен эки курбандыкка чалуучунун баласымын дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ата теги Исмаилге барып атпайбы? Исмаил алейхиссаламды дагы Аллах Ибрахим алейхиссалам курбандыкка ошол чалып жаткандыгын түшүндө көрөт. Мына ошол Исмаилдин ордуна Аллах Таала бир кочкор берет, бир кабиш, ошол бир кочкор берет. Ал эми Исмаилдин Абдулланын ордуна 100 төбөнү берет да Аллах Таала. Ушинтип ушул экөөсүнөн кутулган болот да. Исмаил бир кой менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам атасы Абдулла ошол 100 төбө менен кутулат. Эми бул нерсени ошол 100 төбөлүк эмени шарият кийин ырастап келген. Ошол бирөө-бирөөнү өлтүрүп кое турган болсо, ислам шарияты боюнча ошол 100 төбө берип, кунун берип, дия берип, ошол кутулат. Анан ошол Абдул Мутталибдин заманында пил окуясы, баарыңыздарга белгилүү болгондой эле, пил окуясы болуп өткөн. Хабашстан падышачылыгы тарабынан ошол Йемен мамлекетине Абраха деген кишини
ошол губернатор, мындайча айтканда өкүмдар башчы кылып дайындалынат. Мына ошентип Абраха Йеменде ошол Йемен жергесин, ошол жердеги элдерди башкарып турган кезде Кабадагы ажылыкты көрүп, ошол ажылыкты Йеменге бурдуруу максатта ошол Йеменге, ошол Санага чоң чиркөө курдурат. Муну уккан Бани Кинададан болгон бир араб ошол муну ачууланып, Абраханын бул айткан сөзүнө ачууланып, ошол чиркөөсүнүн ичине кирип, ошол ажатын ошол жерде бошотуп, ошол чиркөөсүнүн кыбла тарабын булгап кетип калат. Муну уккан Абраха аябай ачуусу келип, чоң сандагы аскер топтоп, ошол Меккеге жакын ошол Муздалифа менен ошол Минанын ортосундагы жерге, ошол Мухассир деген жерге келип конот. Ошол жерге келип түшөт. Ошол жерден ошол Кабага ошол даярдануу, ошол кол салуу үчүн даярданып турган кезде ошол жерде Кабага кол салуу үчүн даярданып турат. Муздалифа менен Минанын ортосундагы Мухассир деген жерге келип түшүп, анан Абдул Мутталиптин ошол 100 төөсүнү ошол мындайча айтканда туткундап алат. Анан Абдул Мутталип Абраханын алдына барат төөлөрүн алып келүү үчүн. Анан барганда төөлөрүн сурап, Абраха аябай күлүп, мен сенин ошол ибадатканаңды, ошол Кабаңды, ошол ибадатканаңды талкалоо үчүн келсем, сен кайдагы бир төөлөрдү сурап кепсиң деп айтат. Ошондо Абдул Мутталип ага жооп берип, бул төөлөрдүн ээси мен боломун, бул Кабанын өзүнүн ээси бар дейт. Анан Курайшке буйруп, Курайшти ошол Меккенин жакын тоолоруна чыгып кеткиле дейт. Анан Абраха ошол аскерлерине буйрук берип, Кабага карай жүрүүгө буйрук бергенде, кол салуу үчүн, Кабаны талкалоо максатта. Жана ошол Йеменден келген кезде ошол аскердин алдына чоң-чоң төөлөрдү коюп, пилдерди коюп, пилдерди алдына салып, ошол пилдерди чоң-чоң төөлөрдү, чоң-чоң пилдерди алдына салып келет. Анан ошол аскерине буйрук берип, Кабаны талкалоо үчүн жүрүүгө буйрук бергенде, ошол пилдер Кабага карай жүрбөй коет. Ошол пил, алдында турган чоң бир пил Кабага карай жүрбөй коет. Анан Кабадан башка бир тарапка карай жүрсө, ошол коюп жиберсе, ал тарапка чуркап кетет. Ал эми Кабага карай жүргөндө, басканда жатып алат. Аны союлдар менен урса дагы ошол баспай коет да. Мына ошондо Аллах Таала Абабил деген куштарды, ошол сопол таштар менен, ошол кызытылган таштар менен ошол куштар, Абабил куштары ошол тумшуктарында жана эки буттарында 3 ташты алып келип, ар бир куш ошол аскерлерди үстүнөн таштап жиберет. Ошол түшкөн таштар аскерлерди талкалап, ошол күйдүрүп жиберет. Мойсулунгон жалбырактардай кылып коет. Анан ошол жерде аскерлер бири-бирин тепсеп, алардын үстүнө түшкөн таштар ошол кызытып, аларды талкалап, анан Абраха ошол жарадар болуп качып, ошол Йеменге жетип жетпей, Санага жетип жетпей, ошол тытылган абалда, муундары тытылган абалда, ошол эттери тытылган абалда, ушундай кор болгон абалда шермендеси чыгып, Санага жетип жетпей өлөт. Мына ушул пил окуясы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төрөлүүсүнөн 2 ай алдын, 2 айдан азыраак алдын болуп өткөн экен. Бул дагы ошол Кур'ан-ы Каримдеги ошол пил сүрөсү бар. Мына ушул окуяга байланыштуу Аллах Таала Фил деген сүрө бар, ошол пил сүрөсү бар. Ошол пил сүрөсүн окусаңыздар дагы ошол жерден толук маалымат ала аласыздар. Мына ошол пил окуясы болуп өткөн, анан аскерлер талкаланып, бири-бирин тепсеп, талкаланып, аскерлерди ошол куштар таштаган, ошол Абабил куштары таштаган, тийген таштар ошол аскерлерди күйдүрүп жиберет да. Күйдүрүп коет. Анан Абраха, ошол жарадар болгон Абраха акырындап ошол Санага жетпей, Йемендин борбору Санага жетип жетпей, ошол жанагы бүрүшүп калган, мындайча айтканда, куурап калган, аябай эле талкаланып калган, мындайча айтканда, бүрүшүп, мына ушундай шермендеси чыккан абалда Йеменге жетип жетпей, бүрүшкөндөй мындай колдору эттеринен, муундарынан талкаланган абалда, мына ушундай эттери тытылып түшкөндөй, мына ушундай кор абалда, жаман бир абалда ошол Йеменге жетип жетпей өлөт.
Мынау ушул пайгамбар мынау ушул окуя пил окуясы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төрөлүүсүнөн ошол 2 ай алдын болуп өткөн экен. 2 ай алдын болуп өткөн экен. Эми Абдул Мутталиб баласы Абдулла ошол жетилип калган кезде Вахбтын кызы ошо Аминага үйлөндүрүлөт. Анткени Амина дагы Курайштын эң абзел аялдарынын бири, өтө шарапаттуу, кадыр бартуу аялдарынын бири болуп саналат. Анткени Аминанын атасы дагы ошол Бани Зухра коомунун кадыр бартуу кишиси болгон. Атасынын атасы дагы кадыр бартуу Абдул Мутталибтин кадыр бартуу кишинин баласы болуп атат. Апасынын атасы дагы Бани Зухра урусунун кадыр бартуу төрөсүнүн кызы болуп атат да. Ушинтип хутба окулуп, нике окулуп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атасы Абдулла Аминага үйлөндүрүлөт. Анан ошол Маккада болгон кезде Амина Абдулладан боюнда болуп калат. Анан ошол боюнда болгондон кийин ошол Абдул Мутталиб баласы Абдулланы Мадинага, ошол же Шамга соодагерчилик менен жиберет. Соодагерчилик менен жибергенде ошол Шамдан кайта келе жатып Мадинада ошол атасы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атасы Абдулла ааламдан өтөт. Анан Дарун Набига Az-Зубияни деген жерде атасы ошол жерге көмүлүнөт. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төрөлүүсүнөн алдын болгон. Ошол пикир туура, ошол сахих. Төрөлүүсүнөн алдын атасы ааламдан өтүп кеткен. Мына ушул кыскача мына ушул жерге чейин пайгамбарыбыз саллаллаху кийинки сабакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам маулуду, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төрөлүүсү тууралуу айтабыз. Мына ушул кыскасы. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.